Кыргызстанда түптөлгөн Евразия өлкөлөрүнүн бухгалтерлери жана аудиторлорунун ысык көл форумунун географиясы жылдан жылга кеңейүүдө. 6 июлдан 12 июлга чейин Венгриянын Борбор каласы Будапешт шаарында Евразия өлкөлөрүнүн бухгалтерлери жана аудиторлорунун 15 мааракелик ысык көл форуму Исраилов окуулары деген аталышта уюштурулду. Ага Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Чехия, Венгрия, Түркиядан жана Евразиянын башка өлкөлөрүнөн келген 60 ашуун окумуштуу профессор, окутуучу, докторанттар, аспиранттар, мамлекеттик органдардын жана кесиптик коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Форумдун тарыхы 2011 жылдан башталат. Негиздөөчүсү, идеялык демилгечиси жана туруктуу жетекчиси, экономика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Мукаш Исраилов. Евразия өлкөлөрүнүн бухгалтерлери жана аудиторлорунун ысык көл форуму 15 жыл аралыгында чакан кесиптик демилгеден эл аралык деңгээлде таанылган академиялык аянтчага айланды. Мунун натыйжасында Кыргызстандын илимий эсеп каржы багыты эл аралык илимий кызматташтык мейкиндигинде татыктуу ордун ээледи. Мы здесь собрались ученые Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Биз бул жерге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан келген окумуштуулар тажрыйба алмашуу, илимий иштеп чыгуулар жана 4 өлкөнүн аймагындагы уюмдун ишмердүүлүгү боюнча макулдашуу үчүн чогулдук. Биздин конференция дүйнөлүк экономиканын өнүгүү мезгилинин алдында турганда өтүп жатат. Учурда кеңири интеграция жүрүүдө. Бул жагынан алганда Борбордук Азияда артта калган жок. Эгер жакшылап карасаңыз, ИАЭП өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстан эң жогорку көрсөткүч менен 1-орунда турат. Буга бухгалтердик эсеп жана аудит системасы болбосо жетүү мүмкүн эмес деп айта алабыз. Борбордук Азия өлкөлөрүндө бухгалтердик эсеп жана аудиттин өнүгүшү ар дайым биздин форумдун негизги темасы болуп келет. Биз жыл сайын ушул маселелерди чечүү, диссертацияларды жазуу жана коргоо, ошондой эле өлкөлөрүбүздүн жогорку бийлик органдарына тиешелүү отчетторду же изилдөө иштерин тапшыруу үчүн жолугушабыз.